Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 28 май 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге абасы таза, сонун природный жерде жайгашкан, жеринин аянты 20 сотук болгон сатылуучу ушул үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Бардык шарты бар, ремонттору жакшы. Келип эле жашай турган үйлөрдүн бири. Анан үйдүн кызыл китеби бар туугандар, кыжылат болбоңуздар. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, бул жерде агын суу бар экен, свет бар экен, таза суу бар экен, кудук бар экен туугандар. Так, ушул үйдө жашаганча сиздер мал чарбачылык бизнесин кылсаңыздар болот. Себеп дегенде мына жайыты өтө кеңири, чөп боюнча маселе жер албайт. Мына прожекторлор орнотулган, бул жакта агын суу бар туугандар. Таза суу дагы бар экен. Ал жерде кранты бар, кранттан таза суу чыгып турат деди. Ушундай көрүнүштө туугандар. Мен турган жер туугандар бул Ош Алай трассасы, Бекжар айылында турам. Чыйырчыкка жетпеген айылдардан бири, шаар жактан келгендечи. Бул ошондо Бекжардын мындай бир центры деп койсом болот. Бул жак Ош Алай трассасы. Ориентирди Бекжарда жайгашкан ушул мечитин алсаңыздар болот. Мечиттин жанындагы көчөгө кирип, жогору жака 5 километр түп-түз чыгып барсаңыздар, сатылуучу жанагы үйүбүз жайгашкан. 5-6 километр түп-түз чыгып барасыздар. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу үйдүн алдына дагы келдим. Мен көрсөткөн даректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Бул ошондо Кичик айылынын кире бериши. Бул жак болсо ушул айылдын эң чоң негизги көчөсү. Ушул көчөнүн эле мына сол тарабында ушул үй сатыкка чыгып аткан учуру. Дальше жүрсөңүздөр Кичик айылы болуп калат. Бул ошондо кире бериш экен туугандар. Бул жака бир аз эле жүрсөңүздөр 5 километр жанагы Ош Алай трассасына чыгып барасыздар. Локация жакшы. Так, үйдүн жери туугандар 20 соток. Кызыл китеби бар. Коммуникация боюнча дагы бир түшүндүрүп коеюн. Свет бар, прожектор орнотулган, агын суу бар, таза суу бар туугандар. Үйдүн төрт тарабы тең ограждение болуп, мына ушундай темир тосмо менен тосулуп, чек аралары такталган. Мына караңыздар. Өтө мыкты, жакшы көрүнүштө. Так, жүрүңүздөр эми. Могул жак азыр негизи эң негизги эшиги. Ушул жакта мындай үйгө кирип келе бересиздер. Бул жакта көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген, чоңоюп мөбөр калган учуру. Караңыздар. Үйдүн алды стяжка. Бул жак гараж. Нар жакта болсо жанагындай очок, самор, сыркы тапчан бүт бардыгы ошол жакта экен. Ал жак болсо 2 бөлмөлүү времянка. Бул жак болсо полторашка тибиндеги 3 бөлмөдөн турган, ремонту жакшы болгон үйү туугандар. Так, мына көрдүңүздөр. Анан вариант обмен жолдорун сурап алыпмын. Ал жагын эсине чалып өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Так, мына туугандар. Аз кандай кылайлы? Биринчи мына чоң үйүн көргөзүп берейин, анан чыгып бардыгын кезек-кезек менен көргөзөм туугандар. Эгерде мындай мал чарбачылыкка кызыккан болсоңуздар, мына көрдүңүздөрбү? Жайыты өтө кеңири. Мал багам дей турган болсоңуздар, мына жайыты кеңири. Чөп боюнча маселе жаралбайт. Эгерде сиздер картошка эгем же сабиз эгем, ушундай бир дыйканчылык бизнесин кылам дей турган болсоңуздар, бул жакта мына огороту, мына теректер дагы ушул сатылуучу үйгө тиешелүү. Теректердин нар жагында азыр чыгып көргөзүп берем. Ал жакта ушундай бир огороддор бар экен. Арендага алып иштетсеңиздер болот. Өтө чоң экен туугандар. Арендага алып картошка эксеңиздер болот. Себеп дегенде азыр картошка өтө бир актуальный бизнестердин бири, кымбаттап кетти. Ушундай туугандар. Жашаганча природный жерде Кудай буюрса бизнестин түр-түрлөрүн кыла бересиздер. Так, жүрүңүздөр эми. Мына чоң үйүнөн баштайын. Бардыгын кезек-кезек менен көргөзөм. Сабыр кылып туруңуздар. Эң негизгиси кызыл китеби бар. Так. Азыркы учурда свет өчүп калыптыр туугандар, бирок свет бар. Прожектор бүт бардыгын көргөздүм го жанача. Бул ушундай бир ремонттору сонун экен. Килемдерди төшөп, жасап, сонун кылып койгон. Тап-таза болуп турат. Өтө сонун кармайт экен үйдө тап-таза кылып. Так, эми бул жактагы бир бөлмө, печка бар, мына жакта духовкасы экен. От жагып, тамак кылып, ушундай бир үйдө жылытып турсаңыздар болот. Эми бул жакка чыгабыз. Мына туугандар, караңыздар, жакшы.
Так, азыр эми мына үйүн көргөзүп берейин. Бул 2 бөлмөлүү времянкасы. Туугандар, жүрүңүздөр, эми сиздерге 2 бөлмөлүү времянкасын көргөзүп берейин. Так, киргенде ушундай бир узунунан кеткен коридор. Оңго бурулсаңыздар ушундай бир бөлмөсү. Бул жакта печкасы бар, бул жак кладовка. Бул жактан чыгабыз. Бул жак болсо экинчи бөлмөсү. Айнек терезелери пластик. Духовка бар. Ремонту жакшы. Туугандар, эми сиздерге үйдүн бул жактагы тапчанын көргөзүп берейин. Көрдүңүздөрбү? Летний сөрүү, мындай айтканда. Ушул жакта тамактанып сүйлөшүп отурсаңыздар болот. Полкалары, холодильниктери, бул жак болсо очок, самор, той топур өткөрө турган болсоңуздар кеңири өткөрө бересиздер. Эми жүрүңүздөр. Так, негизи жакшы, сонун жер экен туугандар. Абасы таза, тынч, салкын, сонун. Так. Бул жак мен жана айткан гаражы, ворота тараптан машиналарды алып келип токтотуп коесуздар. Бул жак болсо негизи план боюнча санузелдин местасы экен эле. Эми кийин карап көрөсүздөр. Менимче түшүнүп атасыздар. Агын суу, таза суу, свет боюнча маселе жара албайт. Бул жакта болсо мына тандыры, тоокканасы, могул жер отункана дегендей. Могул теректерди көрүп атасыздарбы? Ушул теректер дагы сатылуучу үйгө тиешелүү. Могул жакта огороддору бар экен туугандар. Туугандар, колдон келишинче ушул сатылуучу үй жөнүндө маалымат бердим. Караңыздар. Бул үйдүн арт тарабы, бул жанагы чоң үйү. Полторашка тибинде. Могул жакта, наркы жакта подвалы бар. Эми салат, варенье дагы бир башка нерселерди коюп турган подвал керек. Склад катары колдонсоңуздар болот. Ушундай жери дагы тегиз. Мына ушундай талдар эгилген, көрдүңүздөр. Үйдүн границасы мал сарай турат го, ошонун аягына чейин болуп калат. Могул жерде бир столба турат. Ошол столбадан бери жака карап эсептелинет. Наркы границасы ошо мен жана айткан эң негизги көчөгө чейин. Бул жактагы границасы мына талдарга чейин туугандар. Ушул сатылуучу үйдүн талдары болуп калат бул жакта эле. Ошону эске алыңыздар. Жакшы. Эми телефондо бүтө турган иш эмес. Кийин ээлерине чалып, келип көрүп кетсеңиздер болот. Лайктан басып, дос таныш, туган урук, группа бүт бардык тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүп койсун. Ушул видеонун ссылкасын эле жиберип койсоңуздар, кирип көрө берет. Талдар, мал сарай, бүт бардыгы ушул сатылуучу үйдүкү. Дагы эмне маалымат берейин туугандар. Бул жагы болсо мен жана айткандай огороду. Арендага берген адамдар дагы бар экен. Арендага алып, мисалы картошка, сабиз эгип, ушундай бир кошумча бизнес кылсаңыздар болот. Үйдө тарабы жайыт. Чөп боюнча маселе жара албайт. Көрдүңүздөр, Жакшы. Тал десеңиз тал, терек десеңиз терек, огород десеңиз огород, жайыт десеңиз жайыт, чөп десеңиз чөп, суу десеңиз суу, свет десеңиз свет, бардыгы бар экен. Эми баарыңыздарды кызыктырган ушул үйдүн баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, $75,000. Анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт, чалып сүйлөшүп содулашасыздар. Вариант обмен жолдорун сурабапмын, ал жагын ээсинин өзүнө чалып айтып көрүңүздөр. Мисалы, үйүңүздөр болгон болсо, мисалы, шаар, мады жактачы, же машинаңыздар болсо, чалып айтып көрөсүздөр. Же болбосо нак акчага сатат, же болбосо алмашуу жолдору дагы балким бардыр. Көрдүңүздөр, тынч, жакшы, сонун жер экен.